Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Бүгүн мен Оштомун. Оштогу парктар жөнүндө айтып берейин деп турам. Оштогу парктардын абалы жөнүндө. Ошто парктар эми парк болбой калган. Оштогу парктар базар болуп калган. Көпчүлүгү. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Мисалга ала турган болсок, мынау мен турган жер бул Наваи паркы. Наваи паркы өзү негизи мурдатан өзү ушундай аттракциону көбүрөөк бак болчу. Бирок азыр бут коерго жер жок. Бүтүндөй бардык жери ушундай аттракцион болуп кеткен, бүт территориясы. Анан Ош шаардык мэриясы мына ушул жерди бир ишкерге ижарага берген, көп жылдык мөөнөткө, 5 жылдык болуш керек. Анан ошодон бери бул алып туруп башка адамдарга анан кийин субарендага берген. Анан бул жер азыр парк эмес. Бул жер базар десек болот, же болбосо бул жер бир аралаш парк деп койсок болот, же болбосо бул жерди көңүл ачуучу, же болбосо балдар паркы деп койсок болот. Кандай десек дагы туура келет. Бул жерде ашканасы дагы, чайханасы дагы, шахмат ойноочу жери дагы, жанагы теннис ойноочу жери дагы, тири дагы, мынага окшогон аттракциондору дагы, анан соода, баягы игрушка бирдемелерди, ушул оюнчуктарды сата турган жер бардыгы ушул жерде болуп калган. Эми балким ушул керектир бизге. Бирок биз ушундай паркты өзүбүз мындай бир талаага, жөнөкөй жерди сатып алып, өзүбүз курган жокпуз. Муну илгери ушул керек болсо Союз курулганга чейин бул жерде ушул бак болгон. Аны ошол эле баягы мен эми орус саясатына көп мындай макул эмеспин. Бирок ошондой болсо дагы Орусиянын ошол баягы ак падышанын кезинде бул жерлерди ошол бизди баягы оккупациялап келип басып алгандан кийин өздөрү үчүн орустар өздөрү үчүн көчөлөрдү куруп, өздөрү үчүн парктарды куруп, өздөрү үчүн резиденцияларды курган. Анан ошонун катарында ушул жерлер дагы ошо ак падышанын маалында Совет бийлигине чейин курулган. Совет бийлигинде деле жалчытып, андан кийин көп деле парк курулган эмес. Андан кийин Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тез Көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 28 79 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Акыркы эгемендик алган 30 жылдан бери биз андан башка деле парк курган жокпуз жалчытып. Болгону анча-мынча аллея курдук, анча-мынча жерге сквер курдук. Болду. Андан башка бир чоң мынандай деңгээлдеги парк курган эмеспиз. Бирок ушул парк азыр ушундай жанагы базар паркта мындай балдар ойноочу жай болуп калды. Эми бир эле ушул жерби десеңиз, жок, андай эмес. Өзү негизи парктардын түрү болот өзү. Бул мисалы шаар паркы болот. Парктардын баягы эс алуучу жайлар болот. Же болбосо баягы сейил паркы болот. Же болбосо жанагы жаштар багы болот. Же болбосо жанагы көңүл ачуучу болот, же балдар багы болот. Кыскасы, ар бир парктын мисалы өзүнүн мындай бир өзгөчөлүгү, өзүнүн бир шарттары, өзүнүн бир тартиптери болот. Мисалы, көйнөк эч качан футболка болбойт, мисалы. Футболка эле болот да. Анан ал эч качан футболка шым болбойт деген сыяктуу. Парк мисалы жаштар паркы боло турган болсо, ал жаштар паркы болот. Балдар паркы боло турган болсо, ал балдар паркы болот. Эгерде мындай бир көңүл ачуучу парк боло турган болсо, көңүл ачуучу болот. Бул жер азыр эми аралаш. Бул жерди базар паркы десең болот, бул жерди балдар паркы болот десең болот, бул жерди жаштар паркы десең болот, шаар паркы десең болот. Кыскасы, бул жер аралаш парк азыр. Ушундай. Азыр бирок
Эми бул балким жакшыдыр. Бирок мен азыр айтайын дегеним башка. Шаарда, Ош шаарында мындан башка дагы бир нече парк бар. Султан Ибраимов атындагы парк бар. Кыргызстан паркы бар. Азыр Ататүрк болуп калды. Андан тышкары жогору жакта Токтогул паркы бар. Андан Мээрим паркы бар. Ошо Токтогулду кесип алып, жанагы Акаевдин доорунда Майрам Акаева ошол жерин бир кусок мындай бир бөлүгүн кесип алып туруп, ошол жерде анан Мээрим парк деп атап өзүнө алып койгон. Кийин ошол болду. Азыр Токтогул паркынын бөлүгүнөн чыгып, өзүнчө парк деп эсептелип калды. Азыр эми бул жерде айтып атышат, шаардык кеңештин айрым депутаттары бар. Буга чейин да кызышуулар чыгып жүрдү. Ушул паркты мындай бир жаңысыл кылалы, мынчалык болбош керек деп. Азыр эми болорунча болуп калыптыр. Макул эми болсо болсун. Бирок бардык паркты ушундай кылбаш керек да. Бир паркты ушундай кылалы балким. Бир паркты ушинтип баягы балдарга берели. Жалаң бул жерде баягы көңүл ачуучу, ошо балдар ойноочу парк болсун. А бирок бардык парк ушундай болбош керек да. Жөн эле мындай сейил бак болуп эле мындай басып, эрте менен басып, кечинде басып жүрө турган бак болуш керек. Азыр ошо жака дагы баралы. Азыр мына мен турган жер бул ушул Токтогул паркынын этеги. Мурда бул жерде мындай бетондор болчу эмес. Азыр эми ушундай бетон конструкциялар менен курулуштарды куруп атыптыр. Негизи эле ушул долбоор 80 миллион сом деп бааланып, муну баягы Арес деген уюм Ош шаарына кылып берип атыптыр. То есть ушул Арес каржылап атыптыр ушул долбоорду. Бирок эми менин ушуга өтө чоң суроом бар да. Эми кылсын, жасасын, эми Арес кылып береби, тиги биз жаман көргөн Батыш кылып береби, кече Бишкекте уктук жанагы корейлер бир паркты ачып бериптир деп. Ал болобу, же арабтар ачып береби, ким кылып берген болсо дагы биздин өзүбүздө мындай бир архитектуралык, анан бир мындай бир талаптар болуш керек да. Мисал мындан караңыздар. Мына жерге килтейтип, мынантип бетонду куюптур. Анан бул жака көрүүчүлөр үчүн дагы килтейтип мындай бетонду коюптур. Мен ушул жерден мындай бир түшүнбөгөн бир нерсе бар да. Өзү негизи бизден өнүгүп кеткен, бир нече эсе экономикасы кубаттуу, бизден бир нече эсе билимдүү, китеп өндүрүшү көп, китеп сатуу эмеси көп, мындай көрүнүштөр, статистикасы жакшы өлкөлөр бар да. Моюнга алып кое берели. Биз улуу элбиз билем, мен сулуу элбиз билем, акылман, данышман, Манастын урпактарыбыз билем. Ошондо деле биз азыркы тапта европалыктар, ошол өнүккөн өлкөлөр бизге караганда бир кыйла билимдүү экенин моюнга алып кое берели. Эми ошолордо дагы парктар, мынантип парктарга бетон куюла бербейт да. Мүмкүн болушунча бетондон качышат алар. Алар эмне кылат? Ушул жерди жөн эле тегиздеп, жөн эле көк чөптү өстүрүп эле коюшат. Анан азыр сахна деген нерсе үчүн мындай конструкция куруштун алар үчүн кереги жок болуп калган. Биз үчүн деле. Себеби азыр кайсыл жерге сахна куруш керек болсо, ошол жерге жанагы убактылуу гана поддондорду алып келип коюп, анан сахнасын алып келип орнотуп, светтерин коюп, мына жердин астынан коммуникация кылып коюшкандагы ошол жерден баягы светти улай турган кылып коюшкан. Ушул жерге алып келет, аппараттарын светке улайт. Болду, концертин кое берет. Мына жакта муну дагы коюштун кереги жок өзү негизи. И ошол жерде эл отуруп, карап, каалаганы чыгып мына жерде бийлеп, мына жакта бирөөсү ырдап, наркы жакта жарданып карап эл кол чаап тура бермек да. Жок, ошону эмнеге кылбай эле биз жөн эле акча кетирип, биринчиден. Макул эми бизде акча көп болсун, макул бирөө бекер кылып берип атыпсың, бирок ушундай бир жаратылыштын койну, Ак Бура дарыясынын жээги, капиталдык курулушка бул жерге такыр мүмкүн эмес. Анан неге бул жерге ушинтип килтейтип бетон куюп атабыз, мен түшүнбөйм. Азыр эми муну жанагы жетекчилерден сурасаң сөзсүз айтышат алар. Бул долбоор көптөгөн макулдашуулардан өткөн, экспертизадан өткөн, муну архитектура бекитип берген. Анан ошолордун макулдугу менен анан шаардын бийлиги бекиткенден кийин анан ушуну кылып атабыз деп айтып түшүндүрөт да. Бирок алардын бардыгы акыры айланып келип бир пенде болуп чыгат. Анан акыры айланып келип болгондо дагы ал бир билимсиз, компетентсиз, эптеп бир таанышынын, бир чоңдун тууганы болуп, же болбосо ошонун паралаппы, ошого жагыныппы, же бирөөгө шопур болуп атыппы, эптеп жагыны анан ошо кызматка келип калган бир бечара болгон болот да. И ошонун башы, ошонун
билими жеткени ушул. Сахна куруш керек экен десе, сахнага анда мынандай бетон куюш керек. Көрүүчүлөр үчүн жай кылыш керек экен десе, анда мынандай бетон кылыш керек дегенге гана башыбыз жеткен эл болдук. Азыр дагы ушундай болуп атат. Мына жакта эми макул эми наркы жагында азыр мындан жүрүңүздөр. Ушул дөң, ушул жер жар болуп, мынау ылай бул жака көчүп түшпөсүн. Ошон үчүн муну куруп коелу десе маселе жок. Макул мунусу болсун. Мына жерге жол салып атат. Булга макул. Мына жерге арык салып атат. Ага дагы макул. Бирок мындай кылып эле баягы сахнасы дагы бетондон, көрүүчүлөр отурган жайы дагы бетондон, бардыгын эле бетон кыла бербей, тескерисинче мындай жаратылыштай кылып, бакты бактай кылып, мындай көкчөптөй кылып калтырганыбыз жакшы эмес беле деген ойда эми. Макул эми булардын башы жеткен ушул болуптур, эми биз ушундай чоңдорго калыппыз. Ошон үчүн ушундай болуп атат окшойт. Анан мына жакта дагы бир апендиликти көрсөтөт окшойт. Мына не болгон эме экен? Жүргүлөчү көрөлү. Мынаны силер кандай түшүнөсүңөр? Мына жактан турба келиптир. Жогору жактан түшөт экен бул турба. Мындан нары анан наркы жака чыгып кетет окшойт бул. Мындан нары чыгат экен. Мындан дагы түшүп, анан жердин асты менен наркы дарыяга кошулат окшойт. Анан же муну астырактан кылбаптыр, же үстүрөктөн кылбаптыр. Мына жактан суу келип, бул жерге такалып, кандай болот эми? Мынаны же мына жерден оёбу. Кандай кылат? Эми бир жагынан бул бүтелек долбоор, бирок экинчи жагынан бул кандай кылып атат дейм да. Түшүнүксүз. Бул кыргыз архитектурасы негизинен ушундай эле деңгээлде өзүнө негизичи. Муну азыр көрсө айтат да, азыр бул гәңгирбашпы булар деген нерселер ушул жерге колдонулат да. Бул гәңгирбашпы булар, Буларыңыз анекдот турбайбы? Биздин чоңдорго кээде бир сөз кем болуп калат дагы, эки сөз ашыкча болуп калат да. Парктарды карап кой десең, аны бүтүндөй казып, бетондорду куюп, тим эле килтеген миллиондогон акчаларды кетирип башташат да. Болгону өзү парк дегенден кийин мындай жолчосун кылып кой, анча-мынча тегиз, анча-мынча баягы оюлуп кеткен, чөгүп кеткен, же баягы дарактын тамырлары көтөрүп жиберген жерлердин бардыгын келип тегиздеп гана кой, бир. Экинчиси, ичинде криминал күч алып кетпесин, ошого чырактарды коюп кой. Анан адамдар ошол баягы басып жүрө турган жолдорду кылып, ошо жолдорго, жолдун бойлоруна анча-мынча скамейка, отургучтарды, беседкаларды гана коюп кой деген гана элдин суранычы ошол эле. Анан өзүнчө эле монтип эле казып, миллиондорду кетире бер деген эч ким жок өзү. Бул жер жөн эле көк чөп, ошол көк чөптү гана анча-мынча сугарып кой, дарактар курап калбасын. Беседкаларын коюп кой, адамдар отурсун кээде чарчаганда. Анан анча-мынча чырак коюп кой, ушул баягы эме болбосун, түнү жарык болуп турсун. Болду, анан баягы тегиз велосипед менен жүргөн, анан жөө жүргөнгө баягы ылай эмес, чыла эмес, жөнөкөй бир жол кылып кой, болду. Башка эч нерсенин кереги жок парк үчүн өзү. Ошондой эле парк керек болчу өзүчү. Жок, муну бетондолгон, анан бирдемелер баягы бетон эле кыла бербейчи. Ошол эле керек эле бизге. Азыр эми наркы жагын сатып беришкен, мына жагы ферас болуп калган. Азыр баягы түрмөдө жаткан Бойка деген алган. Андан нарагы дагы бирөө алыптыр, аны Жалил Атамбаев алган эле кайтардык дейт. Эми азыр ага дагы көргөзөбүз, жүргүлө. Парктардын ичине капиталдык курулуш курганга болбойт. Бирок Ошто болот. Ошто болуп келген. Мындан кийин дагы боло берет окшойт. Анткени биз дагы деле баягы кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар, чыдагын өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр балдарыңа дейт го, кыздарыңа. Ошо сыңары зөөкүр балдарыбыз буну берип койгон, дагы бир зөөкүр балдарыбыз алып койгон. Ошон үчүн мынантип бетон куюлуп турат. Мына жерде капиталдык курулуш болуп турат. Эми мен ушул жерден айткым келет да. Бул ушул Токтогул паркынын ортосу өзү. Ушул жерде ушундай курулуш бар. Муну бардыгыбыз моюнга алышыбыз керек. Антпесек болбойт. Биз ушундай ууру элбиз. Анан дагы бир жери. Баягы бир сөз бар го. Бирөө WhatsApp'тан бирөөгө үн жөнөтүп атат. Дос, сурачы апаңдан, молдолордон, жанагы ооз ачкандан кийин безалкогольный пиво ичсе боло береби деп сурап атпайбы десе, пиво ичпей баланы же ич, мойнуң үзүлсүн дейт го. Ошо сыяктуу
айткым келет да, ушундай жерди алган дагы, ушундай жерди бергендер дагы ушу мойнуңар үзүлсө экен дейсиң да эми. Ушул бул элдин ырыскысы да эми, туугандар. Мына ушунча адам мына карасаңар жайнап жүрөт. Бул паркка болгон муктаждык. Адамдар ушул жерде эс алгысы келет, ушул жерде баскысы келет, ушул жерде сейилдегиси келет эртелик кеч. И ошолордун ырыскысын шарт оозунан жулуп алып, анан монотип капиталдык курулушту куруп алып, касса деп коюп алып отурган туура эмес да. Бул эми билбейм кайсыл. Ассаламу алейкум. Жакшытарбы? Ферас ушул жер, а? Бул баягы эмеби, жанагы Бойканыкы да ошондо. Билбейбиз. А сиздер ким болосуздар? Бул азыр ошо Ферастык эле болуп атабы же Мерияныкы болуп атабы? Мериян жери го. Мериян жери. Ферас кантип алып коет? Эгер убактылуу алынса кантип бул капиталдык курулуштар курулуп кетет дейм да. Бетон, кирпич. Бул жагы ушинтип кеткен, азыр наркы жагына өтөлү. Наркы жагына дагы ошол ким баягы Жалил Атамбаевка дейби, ошого берип койгон дейт. Анан эми Атамбаев болмоктон алпамыш болуп кетсең дагы ушу элдин баягы ырыскысына тийбей эле ошо чайкоочу экенсиң, чайкоочулугун кыла бер. Жанагы бензин сатат экенсиң, сата бер. Курулуш курат экенсиң, кура бер. Бирок элдин ырыскысын урдабай эле кылса болбойбу дейм да, мен ушуга таң калам. Сөзсүз ушу элдин жеп аткан нанын оозунан жулуп туруп алып, анан кийин ошолор алып коюш керек экен. Анан ага биздин берки бере берген чоңдорго да таң калам. Буларга баягы норматив деген нерсе бар. Булар үчүн курулуштун талаптары бар, норма деген бар. Мен баятан бери муну айтып атам. Муну Ферас курган. Капиталдык курулуш. Муну башкача атай албайсың. Капиталдык курулушка кантип уруксат берилген? Муну жакта азыр мен айтып атам да, бул бетон. Бетонду бетон дейт. Муну бетондон жасалган дуал дейт. Дуалды дуал дейт кыргызча. Бирок ушул дуал парктын ичинде болбойт. Туюк болбош керек десең, жок, бул конструкция дейт. Муну ушинтип баягы чогултасын, анан кайра жулуп алып кетсең боло берет деп отурат. Эми ушул жерде азыр мэрия башка бирөөгө ижарага бериптир. Мына парк курсун, маселе жок. Бассейн кылсын, маселе жок. Эми муну мынтип ачып салыштын не кереги бар, мен билбейм. Мындай жаап салыштын туюк кылып. Биздин чоңдор элди мына жерде мынантип басып, сейилдеп жүргөндөрдүн ырыскысыны уурдап, оозунан алганбыз дагы. Буларга мына ушул жер жетет деп койдук. Мына орторагынан багаралап басайынчы десе кой дедик. Ал жер бассейн болот дедик. Наркы жагынан басайынчы, жок, ал да болбойт деп койдук. Азыр бир ушул жалгыз жол калган. Чуркаганың дагы ушул жакта басасың, велосипедиң дагы ушул жерде, жанагы жон басканың дагы, сейилдегениң дагы, жолдон өткөнүң дагы ушул жерден басасың. Башка жол жок. Анткени биздин чоңдор пул табыш керек экен. Ошо пул табам деп, алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Ошол ушинтип отурабыз. Пул деп калганбыз азыр бардыгыбыз. Мына ушул жер, мына ушул аянт. Бүт бул Оштун ботаникалык багы болчу. Азыр Оштуктардан ботаникалык бак каякта десең, не дейсиң деп сурайт. Себеби түшүнбөйт. Ботаникалык бак деген нерсе Ошто бар экенин көбүбүз билбейбиз. Жөнөкөй эл эмес, мэриянын кызматкерлеринен сурасам дагы билбей койду жана. Ботаникалык бак каякта десең, кандай ботаникалык бак дешет. Билбейм дейт. Анан кыскасы ушул жерде баягы Атамбаевдин тушунда, анда Айтмамат Кадырбаев эле, ошол кезде ушул жерге ФИФАны курабыз ушу футболчулар үчүн деп туруп, ушул жерди алып туруп, ботаникалык бактын бардыгын дарактарын кыркып туруп, анан ордуна ушул ФИФАны салып коюшкан. Азыр булар футболчулардын жайы болуп калды. Эми мен футбол болбош керек дебейм, футбол болуш керек. Макул, буларга жерди берели. Бирок ушул жерге баягы ошол ботаникалык бакты кыйып туруп, ушул жерди бериш керекпи? Парктан бериш керекпи? Деген суроо бар да. Не үчүн мындай шаардын башка бир четинен кылса болбойт, башка жеринен берсек болбойт? Жок, ушул шаардын так ортосун, Ак Буранын боюн ошол ботаникалык бакты кесип туруп, ордуна эмне үчүн беришибиз керек деген суроо бар да. А бирок эми Атамбаев экен бериптир. Атамбаев муну баягы Салымбековдон үйрөнгөн окшойт. Салымбеков Бишкекте баягы Кычан Жакупов атындагы паркты бузуп туруп, ордуна ошол дордойчулар үчүн жанагы футбол аянтын куруп койбодубу? Кудум ошондой кылып туруп, Ошто ушуну кылды окшойт да. Боло берет деп калдык окшойт да, биринен бири көрүпчү. Эми Салымбековго мен Атамбаевди
Атамбаев эмес, башкаларды дагы теңелбек элечи дейт элем да. Себеби Салымбеков бул мындай. Ал соодагер. Ал баягы торпоктун чуркаганы саманканага чейин деп коет. Салымбековдун акчасы көбөйүп, ал жанагы дүйнөнү кыдырса деле, ал киши ушунчалык улуу ишкер болуп, Англиянын королевасы менен жолугуп чай ичсе деле, ал губернатор болуп эл башкарса деле, ал мэр болуп эл башкарса деле, ал депутат болуп парламентте отурса деле, ал баары бир айланып келип, болгону ошол соодагер базарчы ойдон кала берет экен. Ошонусун далилдеп атат. Улам ал жерге базар курат, бул жерге базар курат, кайерге курат? Жалаң элдин баягы багын алып туруп, ошо багын бузат дагы, ошонун ордуна базар салат. Анан кийин ким? Мен Салымбеков, мен ишкермин, мен жаратмамын деп отурат. Эми ошондой бузукулукту дуурап азыр мына жерде мынтип эме жанагы Атамбаев дагы ушуну кылган. Ага ушул Оштун эли убагында жол берген. Азыр эми Оштун ботаникалык багы каякта десең жок. Аны те Оштун бир жерине жылдырышыптыр, эми ал ботаникалык баг эмес. Ал жөнөкөй эле скверди мындай бир жолдун боюнда аллеяны ботаникалык бак деп алдап койдук. Өзүбүз алдап жүрөбүз ошол. Кеттик эми, азыр барып туруп эми наркы Токтогул паркында кургузайын. Азыр мына жер мына менин аркам. Бул жер Мээрим паркы. Бул Мээрим паркы каерде? Ушул Ош шаарында Акбура дарыясынын сол жээгинде Токтогул паркы. Ошол Токтогул паркынын уландысы Мээрим паркы, анан кайра Токтогул паркы, анан кайра Навай паркы болуп кайрадан ушинтип уланып кетет. Болгону ошол 3 парк, ошол үчөө тең, ошол бир эле жерде, бир эле жээкте, бир эле аянтта турат. Бирок эми негедир ошол баягы бөлүнүп участоктор аталып калган. Эми мына жердагы ошол Токтогул паркы эле болчу. Бирок эми бул жерде убагында Акаевдин доорунда жанагы Майрам Акаева өзүнүн Мээрим деген фонду бар эле, ошол фондуна деп туруп ушул жерди алган. Алып туруп, анан өздөрү качып кетип калышты. Азыр бул жер кайрадан баштап Мээрим фондунун балансында турду. Андан кийин кайра келип, азыр Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында турат. Бирок бул жерде азыр Ош шаарынын биринчи вице-мэри жана экономика боюнча вице-мэри Марс Исаев бул жерди алган, ижарага алган. Анан алып мынтип ичин жаап отурат. Бул паркты эмне деп аташты билбейсиң. Адатта парктардын өзүнүн аты болот. Мен мындай аталышын айтып аткан жокмун. Парктардын өзүнүн мындай курулган максатына жараша аты болот да, аталышы. Мисалы, шаар паркы болот, жаштар паркы болот, балдар паркы болот, оюн зоок жанагындай көңүл ачуучу парк болот. А бул жерди той паркы деп койсоң болот. Башка аты жок. Бул жерде келесиң, эки жаш сүрөткө түшөт, анан наркы жакта отуруп алып аш жейсиң. Ошол боз үйлөрдү кылып койгон. Бул кайсыл проект менен, эмненин негизинде, кандай максатта, кайсыл шаардыктар үчүн кылынганын билбейсиң. Бул өзү парк, кадимки парк. Мээрим паркы дегенден кийин анда балдар үчүн болгондон кийин анда балдар үчүн бирдеме кылыш керек беле? Же эл үчүн бир нерсе кылыш керек беле? Кыскасы паркыбыз парк болбой калган. Ушинтип отурабыз. Мына жактарын ичинен кулптап алган, нарагын кулптанган, бул жагы кулпланган, бул жагы кулпланган. Бардыгы ушундай. Эми биздин чоңдордун азыр мындай сурайсың да, байтан бери сурап атам. Бул парк деген эмне десең, парк деген паркта деп жооп беришет. Бул парктын кайсыл парктан эмнеси менен айырмаланат, алардын максаттары эмне болот, бири дагы айта албайт. Ошол жанагы вице-мэр болуп отурган Марс дагы билбесе керек. Ал деле ал бечара ушул пулу көбөйүп, ушул жерде жүрүп дүркүрөгөн менен Оштон бир жака чыгып, 1-2 ай 3 ай жашап, башка жерлердин баалуулуктарын сиңирип, ошол жерден бир нерсени үйрөнүп келди дегенге ишенбейм. Мунун үстүнө азыр чыгабыз, жүргүлө. Бул жагы Токтогул паркы. Ал жагы ошол элдер эс алып, мынтип сейилдеп басып жүрө турган парк болсо, азыр ал дагы андай парк болбой калган. Ал дагы баягы Навай паркында эле базар парк болуп калды. Азыр ошентип келатат. Элден калбайын деп атат да. Ошол Марс болуп, мына жакта Токтогул паркынын наркы башында жанагы бир ресторан куруп, ошол жакты ээлеп жатат. Ал жетпей атат. Анан кийин мына жакта Лениндин эстелигинин асты бар, подвалы. Ошол жерге ресторан куруп, анан бир жагына баягы машыгуучу зал кылып иштетип атат. Ал жетпей атат. Анан мына Мээрим паркты алып, эми ал дагы жетпей атат да. Ошон үчүн эми мунун ичине мындай аттракциондорду коюп атат. Не кереги бар ушунун? Аттракциондун бардыгы мына эмеде турө берсин.
Bir шаарда bizde bir жанагында bir концепция бар да. Концепция болуш керек да парктардын. Мына парк мисалы балдар үчүн болсун. Аттракциондун бардыгын ушу жака коелу. А бул парк мындай болсун. Бул жакта жөн эле эс алып басып жүрөлү. Демек ошондой кылалы дегендей bir концепция болуш керек да. Анын бири жок. Ассаламу алейкум. Кандай санат? Ким коюп берди муну силерге? Ким коюп берди? Ha? Башка? Азыр мындай да. Мына мэрин паркта. Муну жанагы Марс алган. Ошол вице-мэр. Алып өзү бул жакты тосуп алышкан өзү. Бирок акча керек экен, өздөрүнүн ишин жүргүзүш керек экен. Тосмону алып туруп, мынаны коюптур. Өздөрүнө керек малды ачат, башка малда купулап коюшат. Мына жерде туалет куруптур, туалеттен акча түшүш керек да. Анын дагы эшигин ачып коюптур. Наркы жактары жабык. Ушунчалык акча дегенде баягы бардык нерсенин айласын тапкан чоңдорго калганбыз да өзү. Бир жагынан карасаң, Марсты түшүнөсүн. Бул баягы соображает, жакшы эле. Бирок ушул мунун соображенияси ушул жалаң ушул баягы акча тапканга болгондо дагы өзү үчүнгө жакшы иштейт. Анан шаар үчүнгө билбейм эми. Азыр мен айтып атпаймынбы? Токтогул паркы бул ошол Оштогу парктардын чоңурактары ушул болчу. Чоңурак ушул. Анан дарактары дагы эски, негизи тарыхый бак. Анан бул жер ошол жанагы керек болсо СССРге чейин, баягы кызылдар келгенге чейин Ак падышанын маалында курулган парк. Эми анын ичинен мунунда бир аттракцион, буга уруксат берилиптир. Муну дагы менин айтып атканым баягы Навай паркына окшотуп базар кылганы жакындаштырып келатабыз да. Азыр мына бир, мына жерде эки, наркы жакта үчөө, азыр аралап көрөлү дагы канча экен. Ушинтип бул жакты дагы ушинтип баягы ызы чуулуу эс алып келе турган эмес. Бул ошол билбейм, балдарга мен балдар үчүн дагы бирдеме керек. Туура, бирок ал Навай паркы бара бер ошо жака. А мына жакта жөн эле элдер басып, жөн эле жүрүп эс алыш керек эле. Жок, ага дагы калтырбай атабыз да, бул жакты дагы сатып атабыз эми. Өзү негизи мындай да. Өзү ошол парктардын, ошого окшогон нерселердин кожоюндары шаардагы айрым баягы керектүү жетекчилерди аз-аздан ушу багып коет окшойт. Анан ошон үчүн алар ошолордун айтканын кылып, ошолордун кызыкчылыгында иштеп калышат окшойт. Мунун деле коюлушу керек беле, кереги жок беле, мына баягы күч сынамайды. Азыр мына менен 4-үнчүсү. Азыр 4 болду. Азыр карап туруңуздар. 1, 2, 3, 4. Мына менен 5. Өзү негизи мындай. Шаардык кеңеш жаманбы, жакшыбы, шаардык кеңеш ушул курулбасын. Бул жер ушу эл эс ала турган, жөн эле басып жүрө турган, анан кийин мына отургучтарында отура турган парк болсун деп чечимин чыгарып берген. Бирок бизде мэрибиз жанагы мен президенттин жанагы ыктыяры менен келгенмин, президенттин суранычы менен келгенмин, мен премьер-министр менен жакшымын дегендейби иши кылып мына жактагы шаардык кеңештин депутаттарынын бир дагы сөзүн сөз кылбайт да өзү негизи. Эми депутаттарыбыз жаманбы, жакшыбы ал депутаттар. Аны биз шайлаганбыз. Жаманбы, жакшыбы эрежебиз бар. Ал эреже боюнча депутаттар бир чечимди чыгарып бериш керек, ошол чечимди мэр аткарыш керек. Азыр менин угушума караганда Ош шаардык кеңеши мына жерде жанагы эмелер аттракциондор болбосун, анан алардын бардыгы алынсын, бул жер жон гана сейилбак болсун деп чечим чыгарып бериптир. Бирок ал аткарылбай отурат. Андан сырткары мен азыр эмеден жанагы архитектурадан сурап атам. Бул жерде мыналардын бардыгына уруксатты эмненин негизинде бердиңер, неге бердиңер десем, биз уруксат берген эмеспиз деп отурат. А жок, эме болсо мына шаардык кеңештин жанагы Ош шаардык мэриясынын жана муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы бул жерлердин бардыгына жанагы эски уруксаты бар экен. Ошонун негизинде берип коюп дейт. Эски уруксат деген кайсы экенин мен түшүнбөйм. Негизи эле бул жакты ошол балдар паркын өзүнчө кылалы, чоңдор паркын өзүнчө кылалы, сейилбактарды деген нерсе азыр бул жерде иштебей атат. Өзүбүз бир парк кылган жокпуз өзү. Мындай бир жалчытып, бир чоң бир парк кура элекпиз 30 жылда. Ошол эми. Биз сатып эле атабыз, ижарага деп берип эле атабыз, ошентип отурабыз. Ошол биз ушундай чоңдорго калган экенбиз. Айла жок.